Көңүлдүү кечиңер менен менин досторум. Аябай күтүп бүгүн кандай жомокко күбө болобуз деп чыдабай жатсаңар, аталышын айтып коеюн силерге. Бүгүн Ибарат жана Таштандылардын карнавалы деген кызыктуу жомокто айтып берейин. Силер жомок укканга даяр болсоңар анда кулак түрүгүлө. Илгери эмес, кече эле биздин чоң шаарлардын биринде Ибарат деген абдан тың, бирок бир аз тентек 4 жашар кыз жашачу. Ибараттын чачтары дайыма эки жака созулуп, көздөрү күлүңдөп. Бир жерде тынч тура албаган, энергиясы ашып ташыган кыз эле. Анын бир гана кичинекей адаты бар болчу. Колундагы момпосуйдун кагазынбы, же ичкен ширенин кутусунбу, кийин Таштандыга салам деп чөнтөгүнө салып, бирок чөнтөгү толуп кеткенде байкатпай гана жерге түшүрүп кетчү. Ой, бул кичинекей эле кагаз да, жерди оорутпайт деп койчу ал өзүн актап. Бир күнү Ибарат бала бакчадан келе жатып, эң жакшы көргөн тарсылдак момпосуйун жеп, анын жылтырак кагазын жол жээгиндеги жап-жашыл чөптөрдүн арасына ыргытып жиберди. Дал ошол учурда кулагына бир кызыктай ичке үн угулду. Эй, сулуу кыз, сен мени бул жерге таштап кайда баратасың? Мен жалгыз калгым келбейт, сулуу кыз. Ибарат чочуп кетип айланасын карады. Эч ким жок. Кулагыма угулса керек деп кайра баса баштаганда дагы бир үн чыкты. Ой, менин белимди ким басты? Бул өтүк кимдики? Ибарат ылдый караса, бутунун астында эскирип калган жарымы жыртык желим бөтөлкө жатат. Кыз көзүнө ишенбей артка секирди. Ошол замат жол жээгиндеги таштандылардын баары кыймылдай башташты. Салам, Ибарат, деди баягы момпосуйдун кагазы чөптөрдүн арасынан чыгып. Бүгүн бизде өзгөчө күн. Бүгүн таштандылардын карнавалы. Сен биздин ардактуу коногубузсуң. Анткени биздин көбүбүздү ушул жерге сен алып келгенсиң. Ибараттын оозу ачылып калды. Ал коркконунан эмес, таң калгандан улам, кандайча карнавал? Силер сүйлөй аласыңарбы? Албетте, деди граф Пластик деп аталган, мойнуна кир чүпөрөктөн бантик тагынган чоң желим бөтөлкө. Биз адамдар бизди таштап кеткенде тирилебиз. Жүр, биздин падышалыкты сага көрсөтөлү. Бир заматта Ибарат өзүн кадимки жолдо эмес, таштандылардан курулган чоң шаарчада көрдү. Бул жерде бийчи банандын кабыгы тайгаланып бийлеп жатса, картошканын терлери хор менен ырдап жатышты. Ширенин капкактары болсо барабан кагып кадимкидей шаң шөкөт болуп жаткан экен. Карасаң, деди граф бөтөлкө мактана, бул биздин карнавал. Биз бул жерде жүздөгөн жылдар бою жашай беребиз. Мен мисалы 400 жыл жашайм. Мен өлбөс, өчпөс падышамын. Ал эми тиги кичинекей момпосуй кагаздары менин кызматчыларым, деди. Бирок Ибарат карнавалды жакшылап карап олтуруп бир нерсени байкады. Баары бийлеп, ырдап жатканы менен алардын жүздөрү абдан кир, өздөрүнөн жагымсыз жыт чыгып, айланадагы гүлдөр соолуп, чөптөр саргайып калыптыр. Бир четте капалуу кагаз аттуу эски дептерлердин бети ыйлап отуруптур. Ибарат анын жанына барып, эмнеге ыйлап жатасың? Сенин досторуң карнавалда жыргап жатышпайбы деп сурады. Капалуу кагаз, мурдун чүйрө, кайсы жыргал? Мен токойдогу эң кооз, кайың дарак элем. Мен адамдар билим алсын деп дептер кылышты. Бирок сен мени
bir ele betime сүрөт тартам деп чиймелеп, анан тоголоктоп туруп, терезеден ыргытып жибербедиңби? Мен пайдалуу болгум келген, кайра иштетилип, жаңы китеп болгум келген. Ибараттын жүрөгү тыздей түштү. Ал чындыгында эле өткөн жумада чиймелеген баракты ыргытканын эстеди. Ошол учурда карнавалдын ортосунда генерал консерва чыгып, катуу кыйкырды. Көңүл бургула, таштандылар. Биздин падышачылык кеңейип жатат. Дагы көп пластик, дагы көп пакет керек. Биз дүйнөнү өзүбүздүн карнавалыбызга айлантабыз. Дарактар жардам бери барат. Биз дем ала албай жатабыз деп шыбырашты. Ибарат мындан ары карап тура алган жок. Ал ортодогу барабан кагып жаткан капкакты токтотуп мындай деди. Токтогула, токтогула. Бул карнавал эмес, бул кырсык. Граф Пластик, сен 400 жыл жашасаң, демек сен 400 жыл бою жердин дем алышына тоскоол болосуң. Силердин ордуңар бул жерде жашыл чөптүн үстүндө эмес, силердин ордуңар кайра иштелүүчү заводдо. Баары тык токтоп калышты. Граф Пластик күлүп, ха-ха-ха-ха, ой Ибарат, сен бизди кантип алып кетесиң? Биз абдан көппүз, сен жалгызсың деди. Мен жалгыз эмесмин деп Ибарат чөнтөгүнөн телефонун алып, өзүнүн досторуна, бала бакчадагы жолдошторуна билдирүү жөнөттү. Достор, жардам бергиле. Биздин шаарды таштандылар карнавалы басып алды. Бизге атайын колгаптар жана мүшөктөр керек. Көп өтпөй алыстан балдардын күлгөнү, чуркап келе жаткандар угулду. Ибараттын достору Ажара, Ханышай, Нураман жана башкалар экологиялык десант болуп жетип келишти. Алар келгенде таштандылар корккондон кайда жашынаарын билбей калышты. Бир кезде граф Пластик болуп мактанган бөтөлкө эми жөнөкөй эле кир бөтөлкөгө айланып, мен албагыла деп титиреп калды. Ибарат досторуна түшүндүрдү. Карагылачы, бул кагаздар кайра иштетилиши керек. Бул пластиктерди кайра мүшөккө салабыз. Ал эми банандын кабыктары менен картошканын терилерин бакчанын четине көмүп койсок, алар жер семирткич болот. Балдар ишке киришти. Бул чыныгы тазалык карнавалына айланды. Нураман эски консерва банкаларын чогултуп, алардан бала бакча үчүн карандаш салгыч жасоону ойлоп тапты. Кыздар жылтырак кагаздардан коос колдонмолорду жасамай болушту. Ибарат баягы капалуу кагазды абайлап алып, сүртүп сумкасына салды. Сени мен кайра иштелүүчү пунктка беремин. Сен сөзсүз сонун китеп болосуң деди. Карнавал бүтүп, айлана таптаза болгондо күндүн нурлары чөптүн үстүндө мурдагыдан да жарык чагылышты. Ибарат ошол күндөн баштап өзгөрдү. Ал эми колундагы бир кичинекей кагазды да жерге таштабайт. Ал кокустан бирөө таштап кеткенин көрсө дароо токтотуп, эй досум, сен таштандылардын карнавалын баштагың келип жатабы? Андан көрө тазалыктын майрамын өткөрөлү деп күлүп коет. Шаардагылар Ибаратты экология ханышасы деп атап калышты. Ал эми анын чөнтөгүндө эми таштанды эмес, ар дайым досторуна таратчу таза, ширин алмалар бар. Жомоктун аягында айта турган сөз, достор, таштанды өзүнөн өзү келбейт. Аны биз алып келебиз. Бирок биз кааласак, дүйнөнү кир карнавалга эмес, гүлдөгөн бакчага айланталабыз. Силер да достор ар дайым гүлдөгөн бакчага айланткыла, макулбу? Эч качан таштанды таштабагыла. Сүйлөштүкпү? Эми болсо уктайлы. Бейпилтүн достор.